Журналистик иликтөөдөн кийин Somo компаниясы жабылды. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы өзүн күрөөкана деп атаган Somo компаниясынын бардык филиал жана өкүлчүлүктөрүн Кыргызстандын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жабуу тууралуу буйрук берди. Мындай буйрук министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Малиповдун тапшырмасынын негизинде болгонун аталган мекемеден билдиришти. Мунун алдында 1-октябрда Улукбек Малипов менен Фин көзөмөл кызматынын төрагасы Арзыбек Кожошев Сомонун ишмердүүлүгүнө байланыштуу чыйын өткөргөн. Фин көзөмөл кызматы тараткан маалыматка караганда, күрөөкана иштетүү үчүн берилген лицензиялардын реестеринде Сомонун каттоодон өткөн филиалы жок болуп чыккан. Аталган мекеменин банктык эмес финансылык рынокто көзөмөлдөө бөлүмүнө компаниянын ишмердүүлүгүн пландан тышкары текшерүүнү тездетүү тапшырмасы берилди. Буга чейин 15 мүнөттө насыя алууга азгырган өзүн ломбард атаган Somo компаниясынын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн журналист Али Токтокуновдун медиа хабы иликтеп чыккан. Анда аталган компаниянын ээси латвиялык бизнесмен экени, Латвиянын өзүндө ишмердүүлүгү чектелгени тууралуу айтылган. Иликтөөдө сурамжылоого катышкан 100дөн ашуун кишинин басымдуусу Сомодон 10 000 сомдун тегерегинде насыя алып, кайтара албай калганын айтышкан. Компания карызды убагында төлөй албагандарга жиберген коркутуп үркүтүүлөрү сүрөтү менен жарыяланды. Медиа хаб иликтөөнүн жүрүшүндө Сомонун негиздөөчүлөрү Латвияда катталган Sun Finance Central Asia жана CAP3 Capital аттуу компаниялар экенин аныктаган. Бул эки компания тең латвиялык Айгарс Кесенфенс аттуу адамга таандык болуп чыккан. Быйыл февралда Балтика иликтөө борбору Кесенфелс тууралуу кенен материал жарыялаган. Анда дүйнөнүн 20 чукул өлкөсүндө Кесенфелс жалгыз же өнөктөштөрү менен 150 компанияга ээлик кылары жазылган. Булак Азаттык. 34 миллион доллар Самат Ибраевдин уулуна алданган ишкерлер митингге чыкты. Жабырлануучулардын бири Адилет Сарылбеков депутаттын баласынан 1,5 миллион доллар акчасын ала албай жүргөнүн айтты. Бүгүн жогорку кеңештин имаратынын алдына 20 чукул жаран митингге чыгып, депутат Самат Ибраевдин үй бүлөсү ири суммада акча кайтарып бербей жатканын билдиришти. Алардын айтымында депутаттын уулу Данияр Ибраев 2019 ишкерлерден жана курулуш компаниялардан арзан баада арматура алып келип берүүнү убадалап, акча алып таптырбай кеткен. Митингге шылуундун парламентте отурууга моралдык укугу жок. Кыргызстандыктардан 35 миллион доллар уурдаган Самат Ибраев акчабызды кайтар, президент мырза, жардам бериңиз деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Алар Самат Ибраевдин чыгып жооп беришин талап кылышты. Азиз Кагазиев 2019 жылдын сентябрь айында депутаттын баласы андан арматура сатып алуу үчүн 491 000 доллар карыз алып, сызга отургузуп кеткенин билдирди. Айлабыз түгөнгөндө бул жерге чыгып жатабыз. Мен Даниярды эртерээк таап бер деп жатканда атасы Самат Ибраев чалып, биз андай үй бүлөдөн эмеспиз, баарыбыз ажыбыз, баламды кыйнабай турчу, мен жакын арада таап берем деп айткан. Кийин баласы качып кеткенде, ким арыз жазсам, ошонун акчасын бербейм, жазбай тургула деп жүрдү. Менде бардык документтер, сүйлөшүүнүн аудио, видео жазуулары бар. Ички иштер министрлиги, УКМК, прокуратурага кайрылганбыз, эч кандай реакция жок. Баласы Болгарияга барып, башпаник сурап, ошол өлкөнүн жарандыгын алыптыр, деди ишкер. Ошондой эле ал асасын 56 адам ала албай жүргөнүн, анын ичинен 32си укук коргоо органдарына арыз жазганын белгиледи. Эң азы 20 000, алды 3 миллион долларга чейин бергенин айтышууда. Жабырлануучулардын бири Адилет Сарылбеков 1,5 миллион доллар акчасын ала албай жүргөнүн айтты. Данияр Ибраев ага металл алып келип берүүнү убадалаган. Беле кетсек, депутаттын 29 жаштагы уулу Данияр Ибраев мамлекеттер аралык издөөдө. Милициянын маалыматы боюнча ал өзгөчө ири суммадагы алдамчылык беренеси боюнча айыпталып, ишкерлерди 507 миллион 352 049 сом чыгымга учураткан. Бензин 3,7 сомго арзандашы мүмкүн. Нефте трейдерлер сунушу берди.
Күйүүчү май боюнча ички рынокто мурдагыдай эле бааны кармап туруу аракети ишкерликке көлөкөсүн түшүрүп, май куюучу жайлардын ишмердүүлүгүн токтотуп салышы толук мүмкүн. Кыргызстандын нефть трейдерлери бийликке күйүүчү майдын баасын төмөндөтүү үчүн өз сунушун берди. Бул тууралуу нефть трейдерлер ассоциациясынан билдиришти. Бирикмеден кабарлашкандай, октябрь айында нефтинин баасы өсүүсүн токтотпойт. Бул Россиянын нефть иштетүүчү заводдорундагы баалардын кымбатташына алып келет. Мындан улам жергиликтүү нефть трейдерлер чекене бааны көтөрүүгө аргасыз болот. Мурдагыдай эле бааны кармап туруу аракети ишкерликке көлөкөсүн түшүрүп, май куюучу жайлардын ишмердүүлүгүн токтотуп салышы толук мүмкүн деп айтылат билдирүүдө. Ички рыноктогу бааларды кармап туруу үчүн нефть трейдерлер ассоциациясы Кыргыз өкмөтүнө октябрдан декабрь айына чейин салыкты өзгөрүп туруу механизмин колдонууну сунуштады. Тагыраагы акциз салыгынын ставкаларын убактылуу төмөндөтүп жана дизель майын импорттоодо кошумча нарк салыгынан бошотуу демилгеленүүдө. Бул аракеттер азыркы чекене бааны түшүрүүгө жардам берет. Мисалы, бензин 3,7 сомго, дизель майы 4,8 сомго арзандайт дешти ассоциациядан. Нефть трейдерлер ассоциациясынын эсептөөсүнө караганда, бул чаралар кабыл алынса, нефть иштетүү тармагы 2021 жылы пландык салыгын толугу менен жабат. Кыргызстандын күйүүчү май рыногунда абал кмш жана дүйнөдөгү кырдаалга салыштырмалуу жакшыраак экени айтылат. Акыркы 15 жыл ичинде бир дагы жолу бензин тартыштыгы катталган эмес. Ошондой эле баа ар дайым дүйнөдөгү орточо нарктан төмөн болуп келген.